ал нерсе уятпы, уят эмеспи, ден соолук Сразу эле интим деген туура эмес кабыл алат да. 20 миңден ашык уже ашты да уже. Аялдарбы окуду. Рахат ала албагандар. Андан кийин төрөттөн албай калды да. Мындай кек сактаганда, таарынганда да катып калабы. Төшөктө ачык сүйлөшүү деген нерсе да анан эми Эмнеге 2022-23 мыкты интим тренери болдуңуз? бир дааратканага бара турчу эле жер деп элестетишет да. Экинчи түрү оргазм ала албагандар. Күйөөм менен мамилем сонун болуп калды. Күйөөм айфон алып берди, күйөөм машина алып берди. Тырышууну кетире турган. Киргизип колду. Ошондон дагы баягы измена келип чыгып атат да көп. Кошулуу учурунда айрым аялдар айтып калышат, жел чыгат депчи. Бетти эле карай бербейчи, эми карап коюш керек да ошо. Айыз келгенде баарыныкы эле ооруйт экен деп ойлойбуз да. Жатынын ылдый төшөөсү, особенно төрөттөн кийин Кынды кичирейтүү тууралуу программабызды эң көп көрүшкөн да. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз кызыктуу теманын алкагында дагы сонун маек курабыз деген ойдомун. Интим гимнастика деген азыркы тапта бул термин аябай кызуу жүрүп жатат. Айымдар буга кызуу киришип, кызуу машыгып атат. Ал эмне болду экен? Ал нерсе уятпы, уят эмеспи, ден соолукпу, ушул жөнүндө сүйлөшөбүз. Бүгүн менде мейманда интим тренер Найзира Айып кызы. Саламатсызбы? Саламатсызбы, Найзира айым. Интим деген сөздүн өзү бир аз адамды мындай чочута турчу, балким бир аз ыңгайсыз кыла турчу сөз болуп атат да. Анан бизде кыргыздарда интим тууралуу, жыныстык сабаттуулук тууралуу ээн эркин эч качан сүйлөшүлгөн эмес. Дайыма бул жабык тема катары келген. Ошондон улам төшөк маселеси аябай чоң көйгөй болуп келет. Аборттор көп болот, ар кандай жугуштуу оорулар көп келип атат. Жана бул темаларда сүйлөшөйүн десең дагы мындай уят эмеспи, анан эмне кереги бар, анан интернеттен билип алат дей беришет да. Силерде деле ушинтип кооптонуулар көп болдубу башында? Ооба, кооптонуулар аябай көп болду. Кадимкидей эле азыркыга чейин эле бар. Эфирге чыгып атат, мындай чоң мындай кооптонуу менен чыктым да. Себеп дегенде эми туура улуу күчү бар дегендейчи. Анан особенно мурунку поколениядагы айымдары көбүнчөсү жакшы мындай сразу эле интим деген туура эмес кабыл алат да. Бирок интим гимнастика бул деген аялдын ден соолугу да ар бир айымга керек. Просто аты эле интим болбосо, негизи интим деген уят деле сөз эмес да. Интим бул жашыруун деген сөз, бирок интим гимнастика десе эле туура эмес кабыл алып атышпайбы? Бирок деген мындай алып келгенде бул кадимки эле могу тазовый мышца барго, жамбаш булчуңдарды иштетүү, бекемдөө, гинекологиялык көйгөйлөрдөн арылуу. Мисалы үчүн ар бир айымда болот жатынын ылдый төшөөсү, особенно төрөттөн кийин. Жатынын ылдый төшөөсү, запор, ич катуу, геморрой, климакс мисалычы, айыздын оорутуп келүүсү, ошол көйгөйлөрдү бул интим гимнастика аркылуу арылууга болот да. Только ошол мышцаларды иштетүү менен. И диафрагманы иштетүү мененчи. Диафрагма мисалы ар кандай стрессовый абалда болгондо адамчы диафрагма деген катып калат да. Катып калганда эмне болот? Катып калганда бүт ички органдар, бул только гинекологиялык ооруларга эле эмес, негизи бул ички органдарды дагы жакшы иштетет. Могул жерде мисалы адам төрөлгөндөчү кабыргалардын чекелеринде желекчелер болот. Бул ошол диафрагма деп аталат да. Ошол диафрагма болсо, получается, адам мисалы коркуу болот го. Коркуп калат, ар кандай стресс абалдар болуп калат. Негизи эле бала эс тартат го. Бала эс тартып 1,5 жаштан баштап эле бала эс тартып баштайт, уже коркууну билет. Ага уруп согуу болсо, кандайдыр бир уруп согуу же болбосо мындай коркуп кала турган болсо, ошол бала ич менен эмес, төш менен дем алып калат да. Төш менен дем алып калган учурда бул жактан ылдый аба кетпей калат. Аба кетпей калганда жалаң ылдый жактагы көйгөйлөр башталат экен, запор, геморрой. Запор, геморрой, запордон башталат, дальше кетет бүт ички органдарга. Анан бүт денебиз биздин спазмирование болуп калат да, жана денедеги тырышуучу
Ошол тырышууларды кетирет. Бул интим гимнастика эң биринчи денедеги тырышуулар. Тырышуу дегенде аялдар момунтуп тырышып жүрөт. Ошол тырышуу же буттары жанагындай карышып калган көп болгондо же кайсынысы? Психологиялык жактан дагы тырышуу да. Мисалы, адам негизи стресске түшөт го. Аялдар особенно стресске түшүп кетип атпайбы? Ошол учурда прям стресс ичке сразу түшөт. Дароо ичке. Мисалы үчүн, эмне үчүн стресс болгон адам дароо дааратканага баргысы келет. Ушундай болот, көп адамдар ушундай болот. Аябай толкунданганда, корккондо дароо ошондой болуп кетет да. А бул учурда ичке түшөт сразучу. Стресс ичке түшүп калат. И ошол учурда адамдын денеси катып калат да, тырышуу болуп калат. Мындай айтып атпайбы, мындан ылдый аба кетпей калат да. Ылдый жакка аба өтпөй калган учурда бүт органдар баягы жакшы иштебей баштайт да. Булчуңдар алсырайт. Негизи эле стресс болгон адамда баягы денеде тырышуу болот да. Денеси тырышып калат. Ошол тырышууну кетирет да. А денени кантип жайылтып, жана мындай жибитип жумшартуу кажет? Бизде атайын көнүгүүлөр бар. Денедеги тырышууну кетирүүчү көнүгүүлөр бар. Еще плюс эң биринчи туура дем алуудан башташ керек да. Негизи жана YouTube'дардан же болбосо жана Google'дарданчы мен көрүп эле жасай берем дешет да көбүнчө айымдарчы. Мен көрүп эле сага акча берип отурмакмын, мен карайм мисалы жасайм депчи. Бирок ал жакта система жок да. Мисалычы, ал жактан биринчи негизи туура дем алуу болмоюнча интим гимнастиканы жасап баштоого болбойт да. Туура дем алуу, только туура дем алуу. Туура дем алуу болгондон кийин аны биринчи жатып жасайт, биз аны көрсөтүп беребиз бардыгынчы. Биринчи жатып жасаш керек, аны дагы туура жасаш керек да. Туура дем ала албаган айымдар дагы көп да. Себеби ошо стресс ичинде таарыныч, ыза, кектин баары баягы көбөйүп кеткендигиненчи. Ошондон даже туура дем ала алышпайт да. Төш менен эле дем ала беришет. Дем ал десең төш менен дем алышат. Ич менен дем алса, башы айланып, көзү караңгылашып, денеси тырыша берет да. Бул жак менен дем алган туура эмес да? Төш мененби? Туура эмес. Жана байкасаңыздар, жана кичинекей балдарчы, дайыма ич менен дем алышат. Кичинекей балдар кек сактаганда, таарынганда кантип бияка чыгып кетебиз? Эмнеге антет? Себеби деген адамдын денеси катып калат. Мындай кек сактаганда, таарынганда да катып калабы? Денеге тырышуу пайда болот, ооба. Стресс бирөөгө таарынгандабы? Ооба, кадимкидей. Ал дагы стресс жаратат, ал деле эмоционалдык. Адам төшү менен эле дем алат да, мындай баардык жалпы мындай денеси менен дем албайт да. Мындайча айтканда төшү эле дем алып аткандай болот да. Эң биринчи адам денесин бошотуп, мындай расслабленный негизи болуш үчүн эң биринчиден ич менен дем алыш керек, туура дем алуу. Биз ошондон баштайбыз да. Дароо ойлондум да. Каягым мен азыр дем алып атат. Анан да аялдар келет. Бурдуңуз менен демди алып көрсөңүз мындай эле. Дегенде ичиңиз кирип атабы же чыгып атабы? Жок, мен жай турганда мурдум бияга эле иштей берет экен. Дегенде диафрагмам анан иштей баштайт экен, Диафрагмалык дем алуу башка, туура дем алуу башка да. Туура дем алуу. Кечирип кой. Сизди отуралып үйрөтүп алдым. Алганда. Туура дем алууда мисалы демди алсаңыз дегенде ич чыгат, шарик болуп. Көрөйүнбү деген. Деп отуруп албайлы экенсиз. Эгер дем алсаңызчы, ичиңиз кирип аткан болсо, туура дем алуу жок да. Мынтип демди алганда. Дегенде наоборот элдер мынтип беришет, ичин киргизе беришет. Бул төшкө чыгып кетет экен да. Дей беришет да, негизи туура дем алуу. Вокалга барганда аябай үйрөтөт эле бизди. Диафрагма менен, бияк менен дем алганда. Сиз билет турасызбы анда? Билем, окулчу. Ошондон башталат. Анан калгандары дальше да. Анан барып улам орлошо берет да. Биринчи этаптары эми ошолор. Силерге келген айымдар кандай жыйынтыктар менен кетишти? Эмнеге 2022-23 мыкты интим
гимнастика тренери болдуңуз. Кайсы эмгектердин натыйжасында? Себеби деген биздин курска суроо-талап көп. Себеби дегенде бизде 4 багытта иштейбиз. Бизде не только интим гимнастика эле эмес, бир гана психологиялык сабактар бар, базовыйчы психологиялык сабактар, анан жанагы массаждар бар. Мисалы, үй бүлө мүчөсүнө полный балага деле жасагандан баштап ошол массаждар да бар. Ошол 4 багытта акыркы эле курсума катышкан айымдардын саны 1282 болду. Анан өтө көп суроо-талап бири-бири менен эле сүйлөшүп эле кете беришет. Биздики бүт жандуу да түз эфирде көргөзүп беребиз өзүбүз гимнастиканычы. Башка жактарда, мисалы башка тренерлердечи мындай видеосун эле кетирип коет го. А биз болсо кадимкидей чогуу жасайбыз түз эфирде алар мененчи. Ачып алып, бардык сабактарды бардык түз эфирде болгон үчүн анан еще кайра алар ыңгайлуу да сакталып турат. Ошон үчүн да көп тандашат деп ойлойм да. Негизи 20 миңден ашык ошо 3 жылдын ичинде 20 миңден аял өттү. 20 миңден ашык уже ашты да уже. Аялдарбы окудубу? Окуду. Биздечи ар бир айда мисалы 2 поток болот да. Анан ошондо бир айда 2000дей катышат. Мисалы акыркы потогумду айтып атпаймынбы, 1282 адам болду могу. Акыркы 11-inde башталган эмедечи. Эми 21-ине кайра набор болуп атат да. Анан ошо 20 миң аял ар кандай көйгөй менен келет да. Өзгөчө интим гимнастикага ырахат ала албагандар. Ал үйдөгү жолдош экөөсүнүн ымаласы жакшы болбогондо дагы бул нерсени издейт. Бул кадимки эле үй бүлөнү бекемдөөчү эң чоң бир багыт фактор десем болот да. Ошол тууралуу айтабыз. Эң биринчи негизи үй бүлөнү бекемдөөчү фактор бул төшөк да, төшөктө ачык сүйлөшүү деген нерсе да. Анан эми бул жактан бизди интим гимнастика десе эле ошол жөнүндө үйрөтөт деп түшүнбөш керек да. Бул жакта эң биринчи ошолду айтып атпаймынбы? Жанагы денени бошотуудан баштап, ошо мышцаларды иштетип, ошондой болуп атканда уже аял өзгөрөт. Аялда бир топ эле өзгөрүү болот да. Анан ошонун негизинде үй бүлөдө дагы өзгөрүүлөр болот да. Интим гимнастика дегенде ден соолук жагы бар. Ал сиз айтып өткөн азыркы ошол киндиктен ылдый көйгөйлөрдүн баары ич катуу, жана геморрой, же болбосо айыздын ооруп келиши, аны-мунулар, Ошондой эле интим гимнастиканын экинчи канаты бар. Аял интим гимнастика дегенде үй бүлөдө, төшөктө өзүн аял катары сезе албаганда, же болбосо мындай ырахат ала албаган учурлар бизде аябай көп. Бир 80-90% эле аял, пайыз аял ал төшөк эмне экенин, анын ырахаты кайда, кумар алуу деген жаатта абдан аксашат. Эркектерибиз дагы, аялдарыбыз дагы. Анан биз бул темаларды ачык айтышыбыз керек деп эсептейм. Анткени бул темаларда сүйлөшүлүш керек. Өмүр бою ошентип иш кылса бул нерсе бала жасоо үчүн гана керек экен деп кунарсыз жашап өткөндөр дагы көп. Бактысыз үй бүлөлөр ушундан болуп атат, ажырашуу ушундан болуп атат. Анткени ар бир адам өзүнүн адамын, ырахатын, кумарын издей башташат экен. Мындай учурда акыл эмес, сезим көбүрөөк жеңип кетет экен да. Ошон үчүн үй бүлө бекем болуш үчүн, үй бүлөдө ар бири өзүнө бири-бирине уялбай, ырахат тартуулаш үчүн бул жаат дагы керек. Интим гимнастика дегенде дароо ушул жаатындагы багыттап, ушул жаатка дагы кызыгып, анан мен канткенде ырахат ала алам деп келеби аялдар? Өтө көп. Негизи Кыргызстанда аябагандай көп. Себеп дегенде биздин менталитетке карап, көбүнчөсү деген багы уят деп, ошол сөз жөнүндө айтылса эле уят, кой фу, сасык деп, мисалы үчүн мындай туура эмес багы ойлоп калганда, ал нерсени кылсам мен уят экенмин, мен жаман экенмин деп, ошол нерсени даже караба деп, ошондой такыр только бул киндиктен ылдый жакты ойлошот да, мындай бир дааратканага бара турчу эле жер деп элестетишет да.
Бирок деген бул кадимки эле менен байланышкан, бирок акыл менен башкара албай турган бир рахат деп айтсак болот да. Анан бизде өтө көп Кыргызстанда ошол көйгөймө почти 70% келет деп айтсам жаңылбайм да, биздин баягы курскачы. Эмне үчүн оргазм ала албайт да? Мисалы үчүн кичинекей кезинде кандайдыр бир зордук зомбулук көргөн болсо. Андайлар көптү өзүдө. Өтө көп. Зордук зомбулук физиологиялык жактан, психологиялык жактан деле болушу мүмкүн да. Бул кээ бирөө ойлойт да, зордук зомбулук десе эле дароо жанагындай депчи. Нет, жанагы мисалы үчүн ата-энесинде эле кичинекей балачы кадимкидей эле просто жыныстык баягы катнашын угуп калса деле бул травма болот да. Ошон үчүн баягы балдарга дагы керек. Японияда мисалы 3 жашынан баштап үйрөтүп баштайт экен ошонучу. Өзүнчө бөлүп да. Бизге да ошондой кирсе вообще сон болмок да. Бул нерсе себеп дегенде бала мындан аябай травма алат да. Ал бүтүндөй жашоосуна залакасын тийгизип атпайбы? Өмүр бою рахат албайт да. Ал эми төшөктө проблемасы бар адам мындай дайыма бир проблема менен жүрөт да. Башка проблемаларды чечип алса болот. Бирок ошол жакта проблема болсо, ал адам дайыма проблема менен жүрөт да. Анткени гормондор дагы туура иштебей, мисалычы, оргазм алган аялдан дофамин, эстроген гормондору, аялдык энергия бөлүп чыгара турган негизи бактылуулуктун гормондору бөлүнүп чыгат да. Кээ бир айымдар бар, жолдошуна жөн эле да, мындай ооба алдым деген сыяктуучу. Бирок бул туура эмес да. Аны подсознательно эркек сезет да. Ооба, туура айтасыз. Аял жанагындай гормондорду бөлүп чыгып атканда кадимкидей эркек ал аялга жакындагысы келет, жанынан чыккысы келбейт. Аялы отундай болуп эле муздак болуп турса, жылуулук издейт турбайбы деп коет. Ооба, оргазм алган аялдан кадимкидей эркек ошол дофамин гормонун алат, энергияны алат. Бул энергия аркылуу. Мисалы, жөн эле ооба макул алдым деп койсо, ал сезилбей калат деп ойлобош керек да, сезилет да. Анан эгер ошондой болуп ал эркек ошол айымдан албай калса, мисалы үчүн ошол гормонду албай калды, ошол энергияны албай калды, анда кортизол гормону көбөйүп баштайт, стрессовый гормон көбөйүп баштайт эркектечи. Анан ал кадимкидей ошол дофамин бөлүп бере турган айымдарды издейт да, жылуулукту. Ошондон дагы баягы изменаң келип чыгып атат да көпчү. Бул биздин көзүбүзгө көрүнбөгөн бир башка жак экен да, энергетикалык энергия. Мындай эле акыл менен эле эмес да, бул сезим да. Бул сезим да, рахат тартуу болчу. Эми жыныстык катнаш негизи рахат эле алып келиш керек да. Башка нерсе эмес. Чыдабаш керек, баягы ооруп атса деле, эмне кылса деле чыдап, же болбосо баарына макул ыңгайсыздык эмес. Бул ошол жанагы эсли мурдатан бери эле албай жүрсө, ал уже вагинизм да. Ошондо оору деп коебу. Вагинизм деген оору. Ал эмне болот экен? Негизи аны сексологторго барат, вагинизм болсо эгердечи, бирок деген эң биринчи сексологго барардан мурда интим гимнастика тренерге келип көрүңүз деп сунуштайт элем да. Себеп дегенде бизде атайын массаждар бар. Именно ошол денеде тырышуун кетирүүчү көнүгүүлөр, массаждар. Кадимкидей мындай денеден ылдый жасалабы же ошол жагына гана жасалабы? Жана көнүгүүлөр денеден полный жасалат, ал эми массаж именно ошол жакка жасалат. Тырышууну кетире турган. Киргизип колду ошонун аркылуу же сыртынан эле жасайт да. Ал йонжи массаж деп коет, деп аталат да. Ага өзүнчө адис керек, Ага биз үйрөтөбүз да. Аны интим гимнастика тренери үйрөт. Анан эгер такыр ал дагы болбой атса, ал дагы жардам бербегендер да бар да, мисалы. Ошону кылса дагы кетпей атса, денеде тырышууну кетирүүчү көнүгүүлөрдү кылса да кетпей атса, анда уже ал сексологко баруусу керек. Же болсо психотерапевтке жиберебиз да биз ужечи. Значит, психологиялык травмасы ушунчалык күчтүү, ошондон уже мындай чыга албай атат деген сөз да.
кичинекейинде зордук зомбулукка илешип калган аялдардын денеси тырышып калат, муздап калат жана ал ырахат ала албайт. Ал психологиялык жол менен гана психотерапевтке, сексологко барып атып, анан же болбосо психологко барып атып, анан жубатыш керек экен да. А экинчи түрү оргазм ала албагандардын? Оргазм албагандын экинчи түрү болсо, бул эми уже башында алып жүргөн, андан кийин төрөттөн кийин албай калды да. Мисалы, ошондой болот да. Бул эми эң биринчиден интим булчуңдардын алсыздыгынан алсырап кетет да. Эми кеңдигинен, алсыздыгынан болот да, мындайча айтканда. Анан кээ бир эмоционалдык блоктордон да болот да. Күйөөсү менен башында жакшы, мисалы, жүрүп, анан күйөөсү менен кандайдыр бир көйгөйлөр болду, ортодо таарынычтар болду, коркунучтар болду, ортодо бир нерсе болсо, ал күйөөсүнө эмоционально жабылып калат, эмоционалдык түрдө. Аялды эркек сабаса, моралдык жактан басынтса, туура, же болбосо изменага башка жакка барып келип калса, ошону билип калды, ортосунда чыр болду. Ошол учурда аялдын денеси жабылып калат экен дагы, блок болуп калат, эмоционалдык блок болуп калат, анан оргазм ала албай калат, Ошонун негизинде да оргазм албагандар бар. Бул учурда биз атайын медитация, анан таарынычты кетирүүчү, негативден арылдоочу жанагы эмелерди беребиз, техникалардычы. Ал эми жөн эле интим булчуңдары алсыз болгон болсо, ошонун негизинде албагандар негизи көп дагы да, мындай дагы көп. Бул учурда болсо биз атайын көнүгүүлөрдү беребиз, ошо булчуңдарды бекемдете турган. Анан ошонун негизинде каалоону көтөрө турган, либидосы түшүп кетет да, ошол аялдын. Кээ бир айымдар просто жоопкерчиликтин баардыгын мойнуна алып, мисалы, ошондой да болуп калышы мүмкүн да. Жоопкерчиликтин баарын мойнуна алып, жакында эле бир айым жазды, Америкада трак айдайт экен. Ага чейин жакшы эле болчу экен, эч кандай көйгөйү жок болчу экен да. Анан жазып атат, мен 34 жаштамын деп, биздин айымдар чыгып алат да, чоң улуудай болчу. Мен 34 же возрасттанбы деп таппай атат да. Анан сүйлөшүп келгенде көрсө, ага чейин жакшы эле болчу төшөк маселеси. Анан Америкага кетип, ал жактан трак айдап баштады. Трак айдап баштагандан кийин уже түшө баштады либидосычы. Себеби аялдык энергия эмес да, негизи эле трак айдаган аялдык энергияга эмес да. Акча таап, эшикте жүрүп, негизи аялды, булардын баардыгы эле аялдык энергияны түшүрөт да. Ошонун негизинде да албагандар дагы бар. Бул учурда каалоону көтөрүүчү техникалар бар, ошолорду жасаса алат уже. Энергияны көтөрө турчу, ошолорду беребиз. Мындай болобу? Аялдар башында такыр албайт. Анан кайсы бир негизден улам төрөттөн кийин кайра алып калышы мүмкүн, же болбосо туура партнер жолугуп калып алып калышы мүмкүн. Андай деле учурлар көп да. Экиге бөлүнөт да. Мисалы үчүн, биринчи баягы клиторальный оргазм алышы мүмкүн, аны болсо баягы кичинекей кыздар эле ала берет да, мисалы, баягы ар кандай мастурбация жолу менен делечи. Негизи бирок ислам дининде бул арам катары каралат. Бирок негизгисине келгенде ошол сыртынан эле да, мындайча айтканда, просто массаж аркылуу деле алат да. Ал эми бул кээ бир айымдар ошол жакка болбогондо, мисалы үчүн кандайдыр бир өйкөлүү дейлиби, ошондо албайт да. Ал эми төрөттөн кийин, мисалы, албай жүргөн ошол бир айым, анан төрөттөн кийин алып калды. Себеп дегенде багы жанагы орган ылдыйраак түштү да. Ошонун негизинде уже тийген оңойрок болуп калды. Ошонун негизинде алып калышы мүмкүн. Мисалы үчүн ошол темаларда TikTok'то көрүп калам да. Аялдар дайыма эле клиторальный эле оргазм болот, а вагинальный алынбайт. Бул жөн эле миф деп айтылат да. Бирок эки башка нерсе да, вагинальный менен клиторальный оргазм. Эмне үчүн андай айтылат? Балким аялдар өмүрүндө бир эле жолу, бир эле ошо клиторальный менен эле жүргөндүр да. А вагинальныйга жетиш үчүн кандай болуш керек? Жана эки оргазм бири-биринен кантип айырмаланат? Клитордук оргазм ошол айтып атпайбы, кичинекей 15 жаштагы кыз деле ала берет, же болбосо ар кандай жол менен деле депчи. Анан негизи вагиналдык бул ичинен да,
Бирок деген ал ошол клиттардын эле мындай буттары да, мындайча айтканда. Ошол эле ошого кирет да, ошол айтылат да. А ичинен алыш үчүн эң биринчи багы булчуңдар бекем болуш керек. Астыңкы кын булчуңдар бекем болуш керек. Анткени булчуңдар бекем болбосо, ал болбойт. Булчуң эмнеден улам мындай жайылат, эмнеден улам жумшарып кетет? Негизи ар кандай себептер менен микроэлементтердин жетишпегендигинен, кыймылсыздыктан көбүнчөсү азыр аябай көп. Себеби деген аялдардын баары отуруп иштейт го. Отуруп иштегенде ал жакта кан айлануу начарлап кетет. Шеяда, офистерде отуруп иштеген мисалычы айымдарда кыймылсыздыкта ал жакта кан айлануу начардыгынан, анан төрөттөн кийин ошо мышцалардын алсыздыгынан алсырап кетет. Жамбаш булчуңдарчы ошол учурда. Бизде мынте берет го аялдарчы, кээ эле кечке кыймылдап эле жүрбөйүнбү, үй оокат жасап атпайынбы депчи. Ал башка да, башка. Үй оокат жасаганда ал эштик. Ал кандай болот экен? Именно ошо жамбаш булчуңдарда, мисалы биздин үч органды, астыда 3 орган бар го. Ошол жакта 3 органды алакандай эле болгон жамбаш булчуңдар кармап турат. Ошол булчуңдар алсыраса, ошол жакка байланыштуу көйгөйлөр пайда болуп келет да. Мисалы ошол эле геморрой, запор, жанагы кеңдиги, жанагындай желдин чыгуусу дегендейчи. Ошол көйгөйлөрдүн баары ошол жактан пайда болот да. Жана кошулуу учурунда айрым аялдар айтып калышат, жел чыгат депчи. Ал ошол жумшарып калган белгиси да, жел чыкканы. Жатын ылдый түшүүсүнүн бир белгиси да. Зараны кармай албоо, зарасын кармай албаса дагы ошо жатын ылдый түшүүсүнүн стадиялары болот да. Ошол стадияларына жараша ошо бөлүнөт ал дагы. Айыз ооруп келген учурда деп атпайсызбы? Демек, айыз келгенде баарыныкы эле ооруйт экен деп ойлойбуз да. Айыз оорубай да келиши мүмкүн турбайбы? Айыз оорубай эле келет, негизи нормада оорубай эле келиш керек да. Бул эми айыздын оорутуп келүүсү жатын ылдый түшүүсүнүн бир белгиси. Бул дагы бир жагынан бул гормондордун бузулуусунан болот да. Гормон эмнеден бузулат экен? Ар кандай себептер менен, мисалы үчүн жанагы именно багы климакс учурунда айыз вообще эле азаят го. Анан эң башында жетилип келаткандачы, мисалы ошол туура эмес болгондо баягы оор нерселерди көтөргөн, оор жүктөрдү көтөргөн же оор иштерди кылган, ошонун негизинде ал жакта жаңы жетилип келатканда туура эмес болгондо өнүгүүчү астыңкы кын булчуңдарчы. Ошонун негизинде биздин негизи гормондорду энелик бездерибиз бөлүп чыгарат да. Ошо энелик бездер туура эмес иштегенде гормондор бузулат. Климакс азыр жашарып кетти деп айтып атат го. Силерге кайрылган айымдардын эң жакшы климакс болуп атам деген эң жашы канчада болду? Ооба, жылдан жылга ошо жашарып келатат деп угуп атабыз статистикалардан. Бизге дагы мисалы үчүн уже айтып атпаймынбы? Биздин айымдар 34 жаштан эле ошентип айтып беришет да, уже 34 жаштан баштап эле айтышат. Уже климакстын белгилери болуп атат, айызым 1 жылдан бери келбей калды деген айымдар дагы бар да. Климакстын белгилери кандай болот? Эмне болгондо биз кооптонуп, коңгуроо кагып, апе климакс болуп атыптыр дейбиз? Климакс болбош үчүн эң биринчиден ошол эгер багы партнеру жок боло турган болсо, анда интим гимнастика жасаш керек. Эң биринчиден интим гимнастика бул астыңкы кын булчуңдарын иштетет, жана энелик бездерди да кошо иштетет. Ошонун негизинде гормондор да иретке келет да. Ал эми партнеру бар боло турган болсо, багы регулярдуу түрдө баягы жыныстык катнаш болуш керек. Ошол дагы көп влиять этет да. Ал эми климакстын белгилерине келсек, ошол айызыңыз нормада келбей аткан болсо, 1 ай келип, же болбосо 2 айда келбей, эң биринчи белгиси ушул да. Анан экинчи, негизи эми климакс ар бир айым бул оору катары кабыл албаш керек. Ар бир айымдын эле башына келе турчу бир эме да, жаратылыштын көрүнүшү дегендей да.
оору катары кабыл албай эле, просто жеңил өткөрүү үчүн дагы опять такие интим гимнастика жасаш керек. Бирок жанагындай оор өтүп аткан болсо, демек уже мисалы кээде ысып кетип, тердеп кетип, бат тердеп кетип, бат бир нерсеге кыжырданып, же болбосо бат эле үшүп кетип, ушулар уже белгилери да. Бул уже климакс болгондогу белгилер да. Негизи боло элекке чейинкиси только ошол айыз. Айыз ушундай иретсиз келип атса, анда айызды иреттүү ай сайын учурунда келгенге аракет кылыш керек экен. Анан айыз азайып атса дагы ошондо коңгуроо кагышыбыз керек экен. Айыз нормалдуу түрдө 3 күндөн 7 күнгө чейин болобу беле? 3 күндөн 10 күнгө чейин норма. Негизичи 3 күндөн 10 күнгө чейин. Бирок деген мындай дагы бар да. Кээ бир айымдар өзү жаратылышынан эле 2-3 айда бир келет, башынан эле. Же болбосо уже эле өзү эле ошондой болот да. Бул демек уже өзү эле өзүнүкү эле да. Кандайдыр бир себептер менен, мисалы үчүн төрөттөн кийин же болбосо кийинчерээк айызы нормада эле келчү, анан кийинчерээк 2-3 айда келип аткан болсо, уже бул норма эмес да. Баягы кайрылыш керек да. Климаксты узартса болот, мисалы үчүн 34-тө белгилери башталды, бирок сен аны бир нерсе кылдың, анан бир 40-45-иңде климакс келмей болду да. Узартууга болот. Ал үчүн көнүгүү жасаш керек. Көнүгүүнүн жардамы менен узарат. Бизде өтө көп, мисалы үчүн климакс даже болгон айымдар, мен 1 жылдан бери айызым келбей аткан, интим көнүгүүлөр жасагандан бери келип калды деген айымдар дагы көп биздечи. Интим гимнастика жасаса эле энелик бездер иштеп баштайт, ал жака кан айланып жүрүп баштайт, гормондор иреттелип баштайт. Ошонун негизинде даже климакс 1 жыл, 2 жыл болуп калса дагы өзгөрүү болгон айымдар өтө көп да бизде. Анан 3 жылдан кийинкилери чындыгында келе элек, бирок 1 жыл, 2 жыл болду, андан кийин ага чейин айызым келчү эмес, андан кийин келип калды деген айымдар көп да. Кайра бездер чыгып, бездер энелик бездер иштетет да. Интим гимнастика энелик бездерди иштетет. Мисалы үчүн бизде YouTube каналыбызда кынды кантип кичирейтебиз деген операциялык жол менен кынды кичирейтүү тууралуу программабызды эң көп көрүшкөн да. Жолбосо алигибизди кантип чоңойтобуз деген темада. Демек, бул жаатта бизде Кыргызстанда абдан көйгөй чоң экен деп түшүндүк. Бирок врачтар бизге кынды атайын жанагынтип кесип, тигип, ошентмейинче кичирейбейт деген учур болгон. Силердин интим гимнастикадан кынды кичирейтүүгө жана мындай болобу, мындай катытканга? Негизи интим гимнастика эң негизги максаты бул асыңкы кын булчуңдарды тарылтуу. Эч бир дары дармексиз табигый түрдө тарылтуу деп эсептелинет да негизи. Баягы операция дей беришет, эми албетте операцияны биз деле операцияга деле кетирген учурларыбыз болот. Бул учурлар уже таптакыр, мисалы үчүн 3-чү жатын ылдый түшүүсү 3-чү стадия, 4-чү стадия болуп бер жакка чейин чыгып калган болсо, уже жардам бербейт да. Мисалы үчүн ага чейин болсо, булчуңдар алсыз боло турган болсо, баары бир деле, мисалы эң биринчиден анатомияны түшүнүш керек да. Мынакей бул жамбаш булчуңдар деп атпаймынбы? Ала келсе болбок экен. Жана жамбаш булчуңдар жалаң булчуңдардан турат. Ал жакта сөөк жок да. Мынакей биздин асыңкы булчуңдардачы. Ал жактан эми асыңкы кынды тарылтам деп просто эле тийип койду, Тийип койгондо мындай бер жагын эле тийип койду, бер жактан баары алсыз, кайра эле агып түшүп кала берет да. Биякта бир да сөөк жок да. Булчуңдар мындай катуу болуп, өздөрүн кармабайын. Гамак операция болсоң деле кайра эле түшө берет де. Түшө берет. Бизде өтө көп операциядан кийин операция кылдырган кайра эле ушундай депчи. Негизи нормада гинекологдор эгер жасаган болсо, операциядан кийин гимнастиканы сөзсүз сунушташат. Операциядан кийин деле керек. Интим гимнастика эгер ошондой жасаган болсо. Бирок жөн эле мисалы жана бизнес үчүн, акча үчүн деген болсо, анда жардам бербейт.
жөн эле мындай нормада турган эле, просто мышцалар алсыз болуп эле барса, аны тийип койгон болсо, баары мышцалар алсыз, ал жардам бербейт да. Кайра эле агып түшүп кала берет. Сиз өзүңүз неге ушул интим гимнастика тренери болом деп чечтиңиз? Бул эмнеден улам келди? Жана бул нерсе силерге өзүңөргө мындай жумушуңар бакыт тартууга атабы? Негизи адам баласы жөн эле келип калбайт экен. Кандайдыр бир сыноодон өтөт да. Мен да жөн эле келген жокмун. Турмуш курганыма канча, мен биринчи турмушка чыккам. Анан ал жактан бир кызым бар, 1,5 ай жашап эле, мен ала качып кетип эле 1,5 ай жашап, кызым бар да. Анан андан кийин кызым 9га чыгып калганда турмуш курдум азыркы жолдошум менен. Анан ал мен ушул азыркы жолдошум менен жашаганым 6 жыл болду. Балалуу болбой аттык да бизчи. Балалуу болбой, анан мен таалай жерди издедим. Аябай изденип отуруп, анан ошо негизинде баары эркектерди деле бузаттайм сөздөр, төрөбөсө кетир деген сыяктуу. Анан болбой эле ушинтип жүрдүм, аракет кылып жүрүп. Аны интим гимнастика, азыр 4 айлык балам бар, жаңы эле төрөдүм ошо. Кудайыма, Аллахыма чексиз шүгүр. Ошонун негизинде эле мен мындай экенмин да, бир нерсени уксам, бирөөгө айтып беришим керек экен. Мурда аптекада иштечимин да, башындачы аптекада иштеп жүрүп алып, ал жакка ушундай сонун экен, булчуңдарды бекемдейт экен, мына көйгөйлөрдү мындай кылат экен деп, анан еще психологияны кошо окуп баштадым да, эң биринчиденчи. Ошентип айтсам угушчу эмес аларчы. Угушпачу, мен бирок элдерге айтып бергим келе бердим, ал жакта турат да. Анан кандай кылсам деп сүйлөшүп отуруп, анан эжем мага сунуштап калды. Ушундай тренерликке окутуп атышыптыр. Биздин эле бул жакта тренерлерчи, кел окуйбуз деп. Анан окудук. Мен өзүм казакстандык тренерден онлайн окудум. Ал эми эжем бул кыргызстандык тренерден окуду. Экөөбүз анан биригип алып, эми аштык. Ошону аштык да. Аны ачкандан кийин анан мен өзүмдүкүн таптым дегендей сезим болду да. Анткени мен сүйлөп ушу жөнүндө айтып берип, андан ушундай айымдар результат, мисалы айтып атпайм, башында өтө көп чоң сыноолор болду деп атпаймынбы? Бул интим гимнастика деген эмне, уят деп толтура хейттер келип атты. Бирок мага ошону карманганга айымдардын отзывдары өтө күч кубат берди да. Мисалы бир айым көйгөйүмөн келет, точка Ада турганда, мисалы үчүн ал жакта жатыным ылдый, запор болуп атам. Мисалы бир эле артынан баарын чакыра берет да, мисалы бир көйгөй артынан келе берет. Жыныстык катнашуучунда желдин чыгып атабы, дальше Зараны кармай албоо, андан запор, геморрой, дальше кете берет, бири-бирин чакыра берет да. Анан ошондон арылдым. Күйөөм менен мамилем сонун болуп калды. Күйөөм iPhone алып берди, күйөөм машина алып берди дегендерди үмүттөп алган. Мен деле бир нерсе кылып аткан турбаймынбы адамдарга да? Ушундай сезим мага мындай рахат тартуулайт да, аябай. Ушунун негизинде эң биринчи мындай өзүм сезип, анан сонун экенин адамдарга биринчи жөн эле бесплатно, бекер эле мындай айтсам эч ким уккан жок да. Анан ошол нерсени ачып, именно анан баягы бекер айтып жүргөн кийин келип калыштыбы аларчы. Эмне деп аттың эле баягыда депчи. Анда айтып атпаймынбы, бекер айтканда тиги укчу эмес элеңер эми төлөп окугула депчи. Гимнастиканы бир эле сага келгенде онлайн учурунда эле жасап коюп, анан таштап койгон да учурлар көп болот да, муну өмүрүңдүн аягына чейин дайыма тиш жуугандай эле адатка айландыруу кажет, Айландырып алса өтө жакшы. Бирок бизде айымдар ошо көбүнчө жалкоодо болот. Мисалы үчүн курска акча төлөп катышып алып, еще аткарбай ошоюнча кайра кийинки курска катышат. Же болбосо ошоюнча акчалар да күйүп кетет, анан отуруп эле результат жок дей беришет да. Анан сиз аткардыңызбы, жасадыңызбы, могу видеону көрдүңүзбү деп тактай келгенде эчтеке көрө элек болот да, жасай элек болот. Эгер жасап жүрө турган болсо, мисалы жок дегенде перерыв кыла турган болсо, жок дегенде 1-2 ай перерыв кылып эле
кайра жасай бериш керек. Бул жана физкультура сыяктуу эле элестетсек болот да. Биз бетибизге деле кам көргөн сыяктуу. Бетибизге дайыма кам көрүп жүрсөк, жаш бойдон жүрүп атпайбызбы? Ошол сыяктуу. Асты бетти эле карай бербейчи, эми карап коюш керек да, ошол сыяктуу. Бетти эле карай бербей. Көрдүңөр да ушул канчалык төшөктө жакшы болсоңор күйөөңөр iPhone алып берет экен, машина алып берет экен. Мындай учурларды жанагы ошол жаатын операция кылып бергендерден да укканбыз да, ушул интервьюда бул сөз козголгон. Күйөөлөр ушинтип анан рахмат деп келишти депчи. Анан сиз дагы айтып атпайсызбы? Демек, гүл бербей атса күйөөңөр ошол жаатын байкаштырышыңар керек экен дебеймби? Анан маткасы жоктогор эмне кылат? Алар кантип булчуңун алар деле качать этиши керекпи? Маткасы жоктор деле кадимкидей эле бизге окшогон эле аялдар негизи маткасын алып салып, кандайдыр бир себептер менен алып салган болсо, ошол аял болду да, өзүн жеп бүтүрөт да, кем сезет. Бирок мен ошол маткасы жок айымдарга айтарым, кадимки эле аял, алар деле эч кандай айырмасы жок. Эми өкүнүчтүүсү балалуу болуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырады, бирок кадимкидей эле рахат алат, кадимкидей эле аял оргазм алат алар деле. Биздин мисалы организмибиз өтө акылдуу да, жатынында алып сала турган болсо, анын ордуна дароо анын функциясынчы, анын кызматын энелик бездер аткарып баштайт. Эгер матканы алып сала турган болсо, ошол энелик бездер дароо эле өзүнөн өзү өтө акылдуу да, и ошол аткарып баштаганда кадимкидей эле ошо тескерисинче маткасы жоктор көбүрөөк жасаш керек. Кан айлануу жакшы болуш үчүнчү ал жакта. Наоборот, маткам жок деп жаза беришет ошо. Мен эме жасасам болобу депчи. Биз айтабыз көбүрөөк жасаңыз тескерисинче депчи. Бирок кадимкидей эле толуккандуу рахат алып жашай беришет, кадимкидей. Психологиялык жактан эле өзүн багы чектебесе эле кадимкидей эле аял алар деле. Сонун анан бала төрөй элек, турмушка кура элек аялдарга, кыздарга булардын кажети жок. Төрөгөндөн кийин гана келиш керекпизби? Жок. Алдап атамбы, андай эмеспи? Негизи турмушка чыга электе эле профилактика катары эле уже жасап баштоо керек. Жасап баштаса болот интим гимнастиканы. Биз эми 18 жаштан өйдө жасай берет. Кадимкидей эле көнүгүүлөр жасайт, себеп дегенде жатын ылдый түшүүсү төрөткө чейин дагы болушу мүмкүн. Кыздарда, кыз кезиңизде деле мисалы оор жумуштарды кыласыз, туура эмес тамактануу, Кыргызстанда мындай өтө биринчи көйгөй бул туура эмес тамактануу да. Туура эмес тамактануу бул жанагы микроэлементтердин жетишсиздигине алып келет да. Ошол негизинде булчуңдар алсыз, оор көтөрүүдөн, ар кандай пресс жасайт мисалычы, ошол дагы түшүрөт да. Корсет кийип алышат, мисалы ошонун баары тең жатын ылдый түшүүнү алып келет. Именно аялдарда эле болот эмес да. Корсет да болбойт турбайбы? Кысып салат турбайбы? Корсет бүт ылдый түшүрөт. Негизи ишти байлоого болот, бирок аны туура байлаш керек да. Бул төрөгөндөн кийинби? Же негизи эле да, негизи эле эгер ичим тартам дей турган болсо, туура байлоо жолдору бар да. Кээ бир айымдар дароо эле эме кылышат да, организмге рухсат бербейт, өзүн восстановление, өзүн мындай калыбына келтирүүгө рухсат бербей эле өзүн чапкылап эле баштайт да. Мен арыкташым керек деп чуркайт, мисалы огош бетер жатын ылдый түшүрөт. Ал жактын баары тең канча 10 эсе чоңоет да. Жатыныңызчы, ошол кайра сокращение болуш үчүн рухсат бериш керек да. Өзүн максимально мисалы үчүн жакшы тыңыш керек, жакшы витаминдүү тамактарды ичиш керек. Төрөттөн кийин өзүнө жакшы аябай караш керек да. Оор жумуштарды кылбаш керек. Анан дароо эле спорт залга чуркап кетүүнүн кажети жок. Бул нормадагы көрүнүш да. Мисалы толуп кеттим деп элечи, кайра калыбына келет өзү эле убакыттын өтүшү менен да. Туура тамактануу убакыттын өтүшү менен
биз деле интим гимнастиканы сунуштайбыз. Интим гимнастиканы дароо жасап баштаганга болот, анткени ал жардам берет именно жатынын кайра жыйрылышыначы. Ал эми башка жанагы оор пресс жасап, жанагыларды жасаганга болбойт. Анда өзүнүн эрежелери бар турбайбы? Айтып коеюнчу, азыр кесир аба болгондон кийин 4 айдан кийин жасап баштоо керек. Көнүгүүлөрдүчү. Кесир аба болгондон интим гимнастиканы. Аялдар жаш өткөн сайын төшөккө болгон ырахат артабы же тескерисинче түшөбү? Ар кимдики ар кандай. Организмге жараша. Мисалы үчүн мынтип биз оргазмды айтып атпайбызбы, акыл менен башкара албай турган, бирок мээ менен байланышкан бир рефлекс да. Мынакей мен азыр суу ичем деп эле аны башкара албайсың акыл менен, бирок мээ менен жаттын байланышкан рефлекс да, рахат. Анан ар кимдики ар башкача болот. Кээ наоборот. Бир айым үчүн, бир мисалы үчүн жүргөн, андан кийин бир жумада бир норма эмес болуп калышы мүмкүн да. Бир жумада дагы көбүрөөк күчөшү мүмкүн, кээ бирөөнүкү тескери түшүп кетиши мүмкүн либидосучу, ар кандай. Либидону көтөрүш үчүн тамак таасир этеби? Аябай. Калоону көтөрүш үчүнбү? Туура тамактануудан баштоо керек. Нутрициологдор менен атайын иштеп, биз нутрициологдорду сөзсүз сунуштайбыз эң биринчиден. Эмне либидо тамакка дагы байланыштуубу? Аябай эле байланыштуу. Анан ал эмне камыр тамак жейбиз да, биз камыр, эт, май. Ал эмне чүрөт кыргыздардын калоону чүрөт да. Ооба, белокторду көбүрөөк ичиш керек. Калоону көтөрүүчү тамактар дагы өтө бул чоң таасирин тийгизет. Белокторду ар кандай негизи углеводдордон бир аз алысыраак болуш керек. Нутрициологдорго дагы биз направление беребиз сөзсүз түрдө. Мисалы интим гимнастика менен чектелип калбайт да, дароо эле нутрициологдор сөзсүз. Эң туура эмес тамактанган өлкөлөрдүн 4-сүндө турат экенбиз да. Койчу. Биздикичи эң өтүмдүү продуктылар, азык-түлүктөр бизде экен эң өтүмдүү бул суу май, картошка, ун бизде көп өтөт экен да. Бул именно ошол туура эмес тамактануу болуп эсептелинет да. Анан чөп-чар жейбиз да, белок жейбизби, же эмне жейбиз? Эми албетте нутрициолог менен сөзсүз иштеш керек. Нутрициолог менен мен силерге интервью алып берем. Буюрса. Нутрициолог дагы либидону кантип көтөрүү жаатында. Анан калоону көтөрүүчү техникалар бар бизде, көнүгүүлөр бар. Ушундай да барбы? Эмне эле айфон алып берип атат. Калоосу көбөйүп калат турбайбы? Анан калоону көтөрүүчү техникаларды жасайт. Анан жанагы айтып атпаймынбы, кээ бирөөнүкү такыр мурдадан болбогондорду ошо психотерапевтке сөзсүз түрдө психотерапевт менен иштөөсү керек. Эмоционалдык блоктордон арылуу керек. Бизде эмоционалдык блоктордон арылуучу техникалар берилет. Бирок именно жанагындай мурда глубокий, терең бир травмасы болсо, теги кичинекейинен бери, балалык кезден бери. Мисалы, бир айым бар болчу да, кат жазды да, 6 жашынан бери ойногондон коркчу экен да, дажечи. Айтып атпайбы, өтө бир кайгылуу тема да, мынтип бизге келгенде айтты да, мен ойногондон коркчумун дейт да. Неге деп баягы угуп калсак айтат да, мен ошол жердеги эле өз атасы эле зордук жатчу экен, зордук көрсөтчү экен да. Анан топурак болуп калчу экен, денесинин баары топурак болгон, кийимдерин күйүп коюп эле, анан кете берчүмүн дейт да. Анан эч ким жок болгондой мындай элеңдеп элечи, эки жагын карап ушунчу экен да. Эки жагымды карап ошентип элеңдеп эле отурчумун дейт. Анан өзүн күнөөлүү сезчү экен, тескерисинчечи, мен бир жерим оң эмес го, туура эмес го деген сыяктуучу. Анан 7-класска чейин бул нерсе уланат. 7-класстан уже каршылык көрсөтүп баштаптыр ал айым. Каршылык көрсөтүп баштайт дагы. Анан болду, атасы ал нерсени токтотот. Ал нерсе болбой калат. 7-класстан кадимкидей эле алышып баштаптыр да. Андай кылбай айтам депчи, апама айтам деп. Анан эми ошол айым азыр 56 жашта экен. 56 жашта өмүрү оргазм эмне экенин билбейт.
ошончолук травма боло турган болсо биз сөзсүз психотерапевтке жиберебиз. Бул жактан только интим гимнастика жардам бербейт. Ох, жүрөм ооруп кетти. 56 жыл мурунтан эле элестет. Кээ бирөөлөрдүн чоң атасы зордуктаган, тай атасы зордуктаган учурлар болот. Демек ал жаш кезинде да зордуктап жүргөн. Ал чоң атасы, тай атасы бир 80ге чыгып калса деле элестеткиле бизде көмүлүү жаткан көйгөй канча жылдык. Жана бул нерсени ал 56 жаштагы аял кимге айтып берет? Эч кимге айтпаптыр, бизге эле айтып атат. Биринчи жолу силерге айтып бизге биринчи жолу айтып атат. Биз ошол тема жөнүндө чыгардык. Бир күн сторис болду. Анан ошол сүйлөшөйүнчү, мен чалайынчы деп туруп алды да. Бизге обычно чалбайт да. Анан чалып сүйлөшөлү деп, анан чалып сүйлөштүк. Кадимкидей эле видео звоноктон сүйлөштүк. Сүйлөшүп аткандан анан айтып берди. Бүт баарын тең. Ушундай болгон. 2 баласы бар экен. Жолдошу каза болуп калган, мурда эле каза болуп калыптыр, жаш кезинде элечи. Анан өмүрү баягы оргазм албаптыр. Бирок андайын да турмуш куруп эме болбой койгондо 2-3 турмушка чыккан, болгон эмес. Ошол травма өмүр бою жашоосуна эме кылды, таасирин тийгизип атат да. Бизде силерге кайрылгандардын көбү бул мындай эмоционалдык, психикалык жактан травмалар барлар, анан блокко түшүп калгандар кайрылат окшойт, Ар кандай категория, ар кандай баягы келет да. Мисалы үчүн кээ бирөө менин баардыгы жакшы, бирок бул кандайдыр бир жаңылануу киргизгим келет жашоомо деген айымдар дагы бар. Мындай жөн эле, баардыгы нормада. Ушундай жаңылануу киргизем. Ал эми дагы бар ошол травмалары өтө терең травмадагы айымдар. Андан кийинки үй бүлөдө күйөөсү измена кылган айымдар келет. Сөзсүз түрдө бир сыноо болгондо келип издеп калат го. Андан кийинки айымдар болсо жанагы гинекологиялык көйгөйлөр боюнча, анан көбүнчөсү, негизи эң көбүнчөсү баягы жолдошу менен мамилеси начарлар көп басым кылат. Бизде аялдардын эле көйгөйлөрдү издей бербей мындай күйөөлөрүнөн да издеш керек да, туурабы? Ооба. Күйөөлөрү мисалы үчүн тажрыйбасы жоктур, балким корс мүнөздүр, балким сылап сыйпап даярдаганды билбейттир. Туура айтасыз. Ушул жагында айтып болчу. Бул жакта деген мындай да, мисалы үчүн бир нике түндөн эле коркуп калган дагы болот. Мисалы бир айым айтат, нике түндө таң аткыча алышып чыккан дейт да. Анан болбой эле ошол болот. Анан азыр жашаганына 8 жыл болуптур, 3 баласы бар. 3 баласы бар. Азыркыга чейин оргазм алып көргөн эмес, ошо нике түнүнөн коркуп калган үчүн. Ошон үчүн эркектер да бул жаатында негизи окуса өтө сонун болмок, аларга да сабак чыкса өтө сонун болмок. Негизи бул жактан эми эң биринчи баягы жеңелерибиз дагы туура эместер дейт да. Мисалы айтат го, туруп кетишиң керек, анан чыкпай калат, жанагы кан болбой калат, анан сени кыз эмес дешет депчи. Туура эмес маалыматтын жоктугунан болуп атат да мунун баарычы. Негизи эгер нормадагы болсо, мурда эле интимдик сабаттуулугу бар болсо, ал кыз айтыш керек да. Мен даяр болушум керек буга. Төшөктө ачык сүйлөшүү керек да. Экөөнүн ортосунда диалог керек. Ошол жерден айтат да алчы. Эми мен даяр болушум керек, эми даяр болуш үчүн мага мындай жагат деген сыяктуу да, мындай. Жөн эле зордук зомбулук эмес, айтып атпайбы, жогоруда айткандай, жыныстык катнаш только рахат алып келиш керек. Ошон үчүн мырзалар, алгачкы түн аял үчүн абдан маанилүү. Туура. Алгачкы түндө кандай баштасаңар, ырахат менен баштасаңар, аялдын денеси жибийт. Ал нерсе өмүр бою силерге рахат алып келет. Алгачкы түндө зордук зомбулук менен өтсө, травма болуп калса, ооруп калса, ал экинчи аял жолотпой коет. Денеси катып калат, муздап калат, үй бүлө болбой калат. Күнөөнү аялдарга шылтап коесуңар. Ошон үчүн аялдар эмес, эркектер бир асындай жоопкерчиликти өзүңөргө алууңар кажет деп ойлойм. Туура. Аябай пайдалуу эфир болду деп ойлойм бүгүн. Кыздарга дагы, аялдарга, эркектерге дагы.
бул тема сүйлөшүлүш керек. Бул темада уят деген нерсе жок. Бул үй бүлөнүн бекемдиги, аял эркектин мамилеси, балдардын бактылуулугу. Ата эне бактылуу болсо, балдар бактылуу болот. Бактылуу келечектүү өлкө. Ошон үчүн мындай болмок беле, анан уятта, анан балекет төлөкөт дебегиле. Бул чоң жара биздин коомдогу. Ошол жараларды сыгыш керек. Жыныстык сабаттуулук Кыргызстанда өнүгүш керек. Жыныстык сабаттуулук мына ушундай жолдор менен дагы өнүгөт. Жеке эле гинеколог, уролог, сексолог ошолордон дагы сабак алсаңар болот, жана интим гимнастикадан дагы өзүңөрдүн денеңерди, организмиңерди таанууга мүмкүн экен. Сонун рахмат сизге, Найзира. Сизге да чоң рахмат. Дайыма ушинтип аялдын бактылуулугун арттырып, рахатын арттырып, аялдын аялдуулугун арттырып жүрө бериңиздер. Чынында эле Кыргызстанда аял болгонду билбейт экенбиз. Биздин үстүбүздө жоопкерчилик абдан чоң. Чоң жүктү момтоп артынып алабыз дагы. Анан жанагынтип трак айдаган аялдай болуп турайтыз. Жоголуп кетип атат. Негизи Кыргызстандын айымдары өтө мындай азаматтар да кыйын, мыкты. Себеби деген бир жагынан үйүнө да жетишип атат, кайын журтуна да ыраазы кылып атат, кызмат кылып атат, бир жагынан иштеп акча табат. Еще плюс күйөөсүнө дагы баягы кечинде энергиясы калыш керек да кичинечи. Ошон үчүн баягы эркектер да жардам берсе сонун болмок да. Эркектер күндүз мындай жардам беришип дегенде жоопкерчиликти бир аз бөлүшүп, ато негизи өтө кыйын кыргыз айымдары, таң калам, бир жагынан өзүнө кам көрүп жүрөт. Ошон үчүн мырзалар, силер жоопкерчиликти көбүрөөк алып, көбүрөөк эркек болгондо биз аялдар ошол жүктү ташыбайбыз. Ошол жүк менен эркек, силер менен эркек болуп анан мүйүзүбүздү өстүрүп алып сүзүшпөйбүз. Биз жумшак, назик, сулуу, акырын сүйлөгөн аял болгубуз келип атат, аябай эркелегибиз келип атат. Ушунун баарын мындай өзүңөргө ушунчу керек экен деп мындай илип алсаңар күмүш сырга кылып аябай жакшы болот эле. Ишиңиздерге ийгилик, аялдарды бактылуу кылып жүрө бериңиздер. Сизге да чоң рахмат. Урматтуу YouTube каналым көрүүчүлөрү, ушун менен программасынын соңуна чыктык. Силерге жакты деп ойлойм. Ой пикирлериңизди сөзсүз күтөм, суроолоруңуздарды күтөм. Дагы кайсы жаатта интервью кылышымды каалайсыңар, эмнени билгиңер келет, аларды күтөм. Каналыма ыраазычылык иретинде катталып коюңуздар. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.